Мен Көбөнова Айгүл Бектемировна, Каракулжа районунан болом. Бирок Оштун тургунумун. Ош жересине келип жашаганыбызга 1994-жылы келгенбиз. Ошондон баштап Ош шаарында жашайбыз. Кылган ишим ушу соода тармагында иштейм. Мен көп жылдан бери Россияларда иштедим, Казакстанда иштедим. Бирок бардыгын мынтип чогултуп караганда, өзүбүздүн Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда тапкандай берекелүү болбойт экен. Мен ушу Ош шаарына келгенден кийин соода сатыкты биринчи мына өзүбүздүн улуттук баш кийимден, улуттук кийимдерден баштадым. Бул нерсени баштаганыма бир 10 жылдан ашуун болду. Бирок аябай жакшы, берекелүү. Буну менен иштеп мен өзүмө үй жай кылдым. Балдарымды окуттум, кыздарымды окуттум, бала үйлөдүм, кыз чыгардым. Азыркы убакта тай энемин, чоң энемин. Бул соода сатыктын оорчулугу да бар. Ошону менен катар эле жакшы жактары дагы көп. Эми ар нерсени мээнет кылбасаң ыраты жок дегендей эле, муну да ошо мээнет кылсаң, Россияга барсаң деле мээнет кылсаң анан табасың. Россияга барып кыйналып, бирөөгө көз каранды болгондон көрө чындап аракет кылсаң, өзүңдүн күчүңдү жумша, акылыңды жумшасаң, өзүңдүн Кыргызстаныңда эле тапсаң болот акчаны. Балдарыңды баксаң болот, Кыргызстаныңды көтөрсөң болот. Канча кичине болсо да салым коссок, ар бир адам кичинеден салым косса Кыргызстан ошончолук көтөрүлөт. Соода сатыктын жакшы жактары бул эми өзүңдүн жашооңду көтөрмөлөш керек, көтөрмөлөө. Бул соода сатыктын кыйынчылыгы ысыкта ысыкка күйөсүң, суукта суугуна тоңосуң дегендей. Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот го, мына ошондой эле нерсе. Анан эми жакшы жактары өзүңүн үй бүлөңө киреше киргизесиң. Мен бардык жерлерде болуп келдим, мен бардык жерде өлкөдө болбосом дагы бир 10 чакты мамлекеттерде болдум. Бирок биздин кыргызстанчалык кооз, жагымдуу, берекелүү жер жок деп ойлойм. Мен үчүн Кыргызстан асыл, кымбат, баалуу. Мен бардык жерде мактанып, сыймыктанып, суктанып Кыргызстанды айта алам.